Урматтуу мекендештер, бул бүгүн мага бирөө мен көп жылдан бери ушу өзүмү жакшы сезбейм. Бара мен эмнени сездим денемен дейт. Мен ушу бездерим толуп калды болуш керек. Анан мен лимфолог издесем эч таппай койдум. Анан чукуласам сиз чыгып калдыңыз. Ушу менин бездерим эле толуп калган эже. Мойнум ушундай безге толуп, мойнум кое бербей, мындай как будто бир таш тургандай боло берет деди. Хорошо, отуруңуз деп приемду алдым дагы. Караңыздар, кандын ичинде могу паразиттин яйцеклеткасын карагылачы, канча көп мына карагыла. Аябай көп мына азыр биринчи кичинертейин мына. Кичинергенде да көрүнүп атат. Эми чоңойткондо совсем булардан карагылачы. Кандай деген көп карагылачы. Эми мындан тышкары мына грибокторду карап койгула. Мына грибки, мына грибоктор. Булар споры кандиды деп коет. Мына кандида деген грибоктун мына алып караганда кыргызча айтканда бала чакасы. Так, мына жылдырган сайын карагыла. Өтө көп курттун жумурткаларын карагыла. Бир эле түрдүү курт эмес. Бул жерде таксакара, астрица, толтура паразит жашайт ичегиде. Так, мына мен жылдырып атам. Мына карагыла. Өтө көп. Эритроцитер болсо жабышкан. Эмнеге жабышат? Потому что ушулар бир тамчыда ушунча жашап атат. 5 литрде канча жашап атат. Булардын баары ушул жерге жеп, заң чыгарып, сийдик чыгарып, өздөрү өлөт. Ошондо бүт кан коюу болуп калат да. Коюу жерде эритроцитер жылабай калат. Так. Карагыла. Мен атайын ушул гематоскоптун результатын көрсөтөйүн деп мына атайын ушуну алып калдым. Карагыла. Өтө көп.